Мисалы Кыргызстанда 5-6 жылдын ичинде ушул эки достун бийлигинин учурунда жетишкен ийгиликтер болсо, ошого Ташиевдин салымы такыр болгон жок деп таанууга да болбойт го дейм. Кандай дейсиз? Понимаете? Кайсы ишти айтасыз? Мисалы Билбейм, айтыңыз. бирок эми Жок, кайсы ишти? Мисалы, кайсы ишти айтасыз? Жок, мисалы бандиттер менен күрөштүк ОПГ менен дейт. Жок, ОПГ менен күрөшүш керек. Бирок мыйзам чегинде күрөшүш керек. Мыйзам алкагында, укук талаанын алкагында болуш керек. Понимаете? Анан кийин укук талааны мыйзамдардын баардыгын бузуп туруп, иш козгоп андай тигиндей туда-суда бул туурабы же туура эмеспи? Понимаете? Бул дагы ошону айтып атат да, бул соттун, прокурордун, милициянын бардыгынын укуктарын өзүгө ыйгарып алып туруп, ошол иштерди жасап атат да. Бул мыйзамсыз да. Понимаете? Бул өтө мындай коркунучтуу нерсе. Өтө коркунучтуу нерсе. Анан кустуризация. Мисалы да, ал деле жана аны кылдым, муну эме деп туруп, кустуризация деле кечиресиз мыйзамдуу болуш керек да. Аны качан кустурат? Да, бул табыптыр ошону. Анан кийин как положено үстүнөн иш козгоп, сотко өткөрүп, соттун чечими менен кийин аны кылбайбы? Кустуризация. Понимаете? Анан ошол эме болгондо деле, сот аркылуу болгондо деле распределенияга келгенде ачык айкын болуш керек да. Жогорку кеңеш аркылуу болуш керек да. Каяка жумшалды, эмне жумшалды. Ошонун баардыгы бүдөмүк болуп атпайбы? Понимаете? Мунун эмнеси жакшы? Понимаете? Ошондуктан жанагы Бекназаровдун 5 жылдык Ташиевдин ишин нөл деген баа берем деген мен кошулам толугу менен.